28 октябрь дүйшөмбү. Бишкектеги Аберондордо жана Аберон Орто Сай базарларынын жер тилкелери муниципалдык менчикке кайтарылды. Кыргызстан менен Өзбекстан Элкарт жана Ускарт карталарын колдонуу менен бирдиктүү төлөм экосистемасын түзүшөт. Камчыбек Ташиев Альфа атайын кызматынын түзүлгөн күнү менен куттуктады. Өлкө бюджетине 9 айдын ичинде коопсуз шаар долбоорунан 687 миллион сомго чукул акча түшкөнү тууралуу Финансы министрлиги маалымдады. Сосновка постунда жүк ташуучу унаалардын өтүүсүнө чектөө киргизилди. Эми турак жайлардын ээлери калкты тейлөө борборлоруна барбастан эле түндүк мобилдик тиркемесинде өз дарегинде катталган адамдардын саны тууралуу маалыматты ала алышат. Айсулуу Тыныбекова бир астын угуудан кийин килемге кайтып келерин айтты. Президент дайынсыз болгон Жумгал районунун Өрнөк айылынын тургундарын издөөнү күчөтүүнү тапшырды. Жыл башынан бери Кыргызстанда 529 чакырым жолго асфальт төшөлгөнүн Транспорт министрлигинен маалымдашты. Кыргызстан Кытайдан келе турган туристтик топтор үчүн 21 күнгө чейин визасыз режим киргизди. Ноябрдын башында кыргызстандыктар 4 күн, тагыраак айтканда 7 ноябрдан 10 ноябрга чейин эс алышат. 29 октябрь шейшемби. Жогорку кеңеште мас абалында унаа айдагандарды айдоочулук көөлүгүнөн ажыратуу менен эмес, айыппул менен жазалоону сунуштап жатат. Тиешелүү мыйзам долбоору коомдук талкуу үчүн Жогорку кеңештин сайтына жарыяланды. 5 офицер генерал наамынан ажыратылды. Тиешелүү буйрукка президент Садыр Жапаров кол койду. Шайлоочу өзүнүн туруктуу каттоосу бар жерде добуш берүүгө катыша албаса, анда 6 ноябрга чейин арыз тапшырып, аралыктан добуш берүү участкасына жазылса болот. Унааларды контейнерлер аянтчаларынын жанына, газондорго, жашыл аянттарга жана дарак тигилген жерлерге токтотууга тыюу салынат. Ошондой эле таштандыны кечки саат 7ден түнкү 12ге чейин чыгаруу керек. Бул Бишкек шаарынын мэриясынын жаңы эрежелери. Тартип бузгандарга айыппул салынат. Инфоком мамлекеттик ишканасы президенттин иш башкармалыгынын карамагына өттү. Осман Airlines авиакомпаниясынын экинчи учагы Кыргызстанга келди. Кыргыз патент Арстанбап жапайы жаңгагын географиялык көрсөтмө катары каттайт. Чолпон Султанбекова бириккен күрөш дүйнөсүнүн бюросуна мүчө болуп шайланды. Ноябрда Еврокомиссия Кыргызстанды авиация боюнча кара тизмеден чыгаруу маселесин карайт. 30 октябрь шаршемби. Мамлекеттик гимнди өзгөртүү керекпи? Президент сунушка каршы эмес экенин айтты. Бирок гимнди өзгөртүү процесси убакытты жана кылдат мамилени талап кылат, деди мамлекет башчы. Нарын бир көмөк чордонунда аккумулятордук батареялар жаңыланды. Кыргызстанда дыйкандарды тейлөө борборлору ачылат. Пилоттук долбоор Ысык Көл, Жалал Абад жана Ош областарында ишке киргизилет. Жайылдагы психоневрологиялык мекемеде бейтаптарга адамгерчиликсиз мамиле жасалганы аныкталды. Бул боюнча атайын комиссия түзүлдү. Кыргызстанда санжыра музейлери түзүлөт. Президент мыйзамга кол койду. Депутаттар мамлекеттик мейманканаларда казино ачууга уруксат берген долбоорду колдоду. Имамидин Ташев УКМКнын абагында курсагына бычактан 2 жаракат алып, ооруканага жеткирилген. УКМК кызматкерлери Ташев коомчулуктун көңүлүн буруу үчүн ден соолугуна өзү атайылап залал келтиргенин айтышты. Кочкор районунун акими Камил Чоткараев кызматынан бошотулуп, ордуна Баялы Досалиев дайындалды. Буйрукка президент кол койду. Баткен облусунун Зардалы айылына уюлдук байланыш орнотулду. 31 октябрь бейшемби. Бишкекте номер 101 автобус каттамы ишке кирди. Нурлан Мотуев улуттар аралык кастыкты козутууга шектелип кармалды. Ноокат шаарын аралап өткөн Ош-Баткен Разаков эл аралык маанидеги автоунаа жолу реконструкциядан кийин колдонууга берилди. Кыргызстан Өзбекстанга картошка экспорттой баштады. Сейсмикалык институттун корутуусуна байланыштуу борбордук номер 23 мектеп жабылды. Ысык Ата районунда жер семирткичтерди чачуу, өсүмдүктөрдү зыянкечтерден дарылоо үчүн агродрондор учуучу жеңил авиацияны колдоно башташты.
Акылбек Жапаров Орок айылындагы оюн зоок паркынын жана стадиондун курулушу менен таанышты. Бишкекте муниципалдык жер мыйзамсыз салынган курулуштардан тазаланды. Нурланбек Шакиевге Казакстандын 2-даражадагы достук ордени ыйгарылды. Камчыбек Ташиев Кара сууда 3 төрөлгөн 2 үй бүлөгө батирлерди тапшырды. 1 ноябрь Жума. Кыргыз милициясына 100 жыл. Ала Тоо аянтында салтанаттуу иш-чара болуп өттү. Анда президент Садыр Жапаров катышып, Ички иштер министрлигинин өздүк курамын Кыргыз милициясынын 100 жылдыгы менен куттуктады. Ошондой эле парад уюштурулуп, коопсуздукту жана тартипти камсыз кылуу үчүн укук коргоо органдарынын ишинде колдонулган заманбап техникалар жана атайын жабдуулар көрсөтүлдү. Кыргызстандын футбол федерациясы World Boxing уюмуна мүчө болду. Италиянын жогорку окуу жайларынын өкүлчүлүк делегациясы Кыргыз мамлекеттик техникалык университетине шериктештикти бекемдөө максатында келишти. Баңгизатты мыйзамсыз жүгүртүүгө шектелген чет элдик жаран кармалды. Кыргызстанда 12 жылдык жалпы билим берүүгө өтүү концепциясы бекитилди. Садыр Жапаров Казакстан парламентинин мажилисинин төрагасы Эрлан Кошановду кабыл алды. Ала Арча жана Ала Мүдүн дарыялары тазаланып, тирөөч дубалдары орнотулду. Бишкекте 6 ноябрда Түрк мамлекеттер уюмунун 11 саммити өтөт. Саммиттин ишине уюмга мүчө 5 мамлекеттин Туркия, Азербайджан, Казакстан, Кыргызстан жана Өзбекстандын башчылары, ошондой эле уюмдун байкоочу өлкөлөрүнүн лидерлери катышат. Саммиттин жыйынтыгы боюнча 2025 жылга Түрк мамлекеттер уюмуна төрагалык кылуу Кыргызстанга өтөт. Түрк мамлекеттер уюмунун мамлекет башчыларынын кеңешинин алкагында Туркиянын президенти Реджеп Тайип Эрдоган мамлекеттик сапар менен, ал эми Венгриянын премьер-министри Виктор Орбан расмий сапар менен келет. 2 ноябрь ишемби. Садыр Жапаров маданият жана искусство ишмерлерин кесиптик майрамы менен куттуктады. Бишкекте социалдык маанилүү азык-түлүк продукцияларынын жарманкеси өттү. Мында иш-чара ар жуманын дем алыш күндөрү өткөрүп туруу пландалууда. Түрк мамлекеттер уюмунун кезектеги саммитин өткөрүүгө байланыштуу Бишкекте 5 жана 6 ноябрь күндөрү бардык муниципалдык балабакчалар иштебейт. Ала Тоо аянтында маданият кызматкерлеринин күнүнө арналган майрамдык концерт өттү.